Каныбек Апаш, менде шек жок. Сиздин саясий тажрыйбаңызга, өмүрлүк тажрыйбаңызга бир эле суроо. Сиз бул Садыр Нуркожоевич Жапаровдун командасына эми кандай өз ыктыярыңыз менен кошулуп калдыңызбы? Кандай болду бул жагы, ушул жагын эле? Сунуш турган кетишти. Аны көп суроо берачак. Саясат бул конкуренция. Великая Британиянын мурунку премьер-министри аял кишиле, ал парламентте лидер болуп жүрүп демилге кылган. Великая Британияда падышалык институту жок кылыш керек деп. Тагдыр ушундай болду, падыша өзү келип, сен премьер-министр бол, кабинет министрди формировать эт деди. Азыр Америкада шайлоо болуп атат, демократтардын өкөө чыгат. Өкөө айтышат абдан. Кимиси утса, утулган ошону колдойт. Анан кайра республикадан бирөө чыгат, демократтардан бирөө чыгат. Мен парламенттик шайлоодо оппонент болгонум, бир гана максатта силерди парламентаризмди коргоочу болом. Бүт башотумду сайып, бирок силердин убалыңарга мурунку парламент калды, канатыңарды кыркып салды, силерге каршы. Элдин чечимин сыйлаш керек. Эл президенттик, парламенттик жолду тандады. Анан биз кыргыздын жигиттери, ошон үчүн Садыр Нуркожоевичке рахмат. Жеке баягы бири-бирибизге болгон сын пикирди аттап өтүп, биз мамлекеттик кызыкчылыкты биринчи орунга койдук. Мамлекет үчүн президентпи, министрби, депутатпы, и ушул жакшы салт болуп калыш керек. Ар бир саясатчынын амбициясы бар, бирок конституциянын бузулбастыгы, мамлекеттин бүтүндүгү, улуттун кызыкчылыгы турган жерде менин амбициям, же сиздин амбицияңыз, же да биринин амбициясы төмөн туруш керек. Ошон үчүн баарыбыз бир командабыз. Кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн амага эң чоң тармак 2 миллион адам иштейт, бирден эле киши болгондо 7 миллион адамдын баарыңыздардын билим берүүгө тармакка тиешиңиздер бар. Капаш, рахмат чоң. Чоң рахмат. Эми сиз депутат эмес, эми азыраак жооп бериңиз. Мен ушундай эле жооп берет деп сизден күткөнмүн. Демек, азыркы иштеп аткан өкмөт, азыркы иштеп аткан Садыр Нуркожоевичтин командасы сиздин мындай жүрөгүңүзгө толуп турду анда. Туурабы, азыр ушул команда менен акырына чейин ушул эң жогорку, эң бийик, эң ыйык болгон министрликти мына башыңызга жоопкерчилик кылып алып атасыз. Туурабы? Ооба. Рахмат чоң. Рахмат, суроо жок. Ийгилик сизге каалайм, Каныбек Апаш. Рахмат, биргелешип иштешебиз буюрса.